Assalamu alaikum, hurmatlı bizim kanalın görüşçüleri. Bugün 27 fevral, Баткен областы, Кызылкаяш шаарынын жана Үчкоргон айылындабыз. Жаз келип, буюрса көчөттөрүбүз дагы келди. Көчөттөр холодильникте атайын температурада сакталып турат. Азыр көчөттөргө киребиз. Бул жерде өткүр ажынын холодильникиндебиз. Үчкоргондо мал базарынын жанында. Көчөттөр мына бул жакта холодильникте сакталып турат азыр. Ар бир көчөт өзүнчө токтолуп айтып берели сиздерге кандай көчөттөр бар, эмне көчөттөр бар. Бисмиллахиррахманиррахим. Көчөттөр мына ушулар холодильникте турат. Сакталып. Бисмилlah деп мына чекеде эле Алмурут Маргарита Марилла деген сорту бар. Бул жерде Вильямс деген сорту бар. Көчөттөр аябай жакшы келди. Мынакей гүл бүшүрлөрү менен көчөттөр. Быйыл тигесиздер, буйруса эртерээк тигип жетишип калсаңыздар түшүм берет. Бул жакта Маргарита Марилла сорту. Эки сорт тең бактериялык ожогко туруктуу. Анан башка конференция Санта Мария Девежи дагы башка сортторду алып келбедик. Себеби бактериялык ожогко туруксуз ал сорттор. Мына ушул сортторду тиксеңиздер бактериялык ожог болбойт. Тамыры BA29 Маргарита Марилла Вильямс сорту. Бул сорттор, бул көчөттөр болсо Гилястын Кордия, Регина, Скина сорттор бар Гиляста. Гилястар дагы аябай жакшы чоң көчөттөр. Тамыры максимум 4. Бул Гилястар 1,5 метрден жогору барын бойлору. Тамырлары аябай жакшы келди. Максимум 4 лабораториядан чыккан тамыр. Өсүшү УСЛ менен бирдей эле өсөт. Түшүмгө кириште эле ошондой. Максимум 4 көчөттөр түшүмгө кириши буйруса 2-нчы жылдан баштап өзүбүздө көрүлүп атат, 3-нчы жылдан баштап толук түшүмгө кирет. Анан Кордия Регина сортторун бул салкыныраак жактарга сунуштап атабыз. Себеби ысык жактарда анча чаңлаша албай калып атат. Салкын жактарга өзүнө чаңлаштырган Скина сортун Кордия Регинага кошуп Зираат сортун берип атабыз. Зираат сорту бул Туркиянын эң чоң, даже дүйнө жүзүндө калибри эң чоң болгон сорт. Зираат сорту Гиляста. Ал Наполеон деп коюшат, башка да аттары коюп коюшкан. Мына бул жаңгактар. Жаңгактардын бойлору көрүп атасыздар. Мынакей. Бул карайып турган Фернор сорту, бул жашыл болуп турган Чантлер сорту. Чантлер сорту ысык жактарга, вегетативный, баягы вегетациялык период узун болгон жактарга тигилет. Чантлер сорту. Фернор болсо суукка чыдамдуу, суук жактарга тиксе болот. Жаңгакты каллик жаңгак, полукаллик жаңгак дешет. Дүйнө жүзүндө негизи жаңгактын подвой клон тамыры жок, ошон үчүн урук болгон үчүн бул келечекте баары өсүп кетет. Мунун эч кандай каллик, полукаллик тамырлары жок. Жаңгактар мына көрүп атасыздар, аябай жакшы. Менин бармагыма неки келет. Жон. Аябай жакшы келди жаңгактар. Үчкоргонго келе бересиздер. Эмне көчөт, кандай көчөт керек болсо, консультация беребиз. Эмне тиксеңер бүт гарантиясы менен айтып беребиз. Жаңгактар мына бүт баары мына бул жерде гүл бүшүр. Жаңгактарды быйыл тиксеңиздер түшүм берет, Алла кааласа. Бирок кыркылат, кийинки жылга калтырылат. Эми мына шабдалылар. Бул жакта шабдалынын 4 сорту бар. Негизи эми шабдалынын дүйнө жүзүндө аябай сорттору көп. Бул жерде 4 сорту бар. 4 сортуну эрте бышкан, ортодо бышкан, анан кеч бышкан сорттору бар. Основной бизде эрте кеч бышкан сорттору көбүрөөк. Себеби шабдалы акча болгон мезгили эң эрте же болбосо эң кеч бышкан шабдаллар акча болот экен. Анан берки
ортодогу июль августтагы шабдалылар аябай эме баягы базары жок, арзан болуп кетет. Анан шабдалындагы бир эмеси акча боло турган жагы каттуу болсо, сатып алып туруп базарда көбүрөөк кармап турса, ошол дагы акча болот. Мына бул жерде инжир шабдалыны бир байкебиз заказ берген. Баягы анжир тоголок шабдалы деп коет, жалпак. Бул жерде өрүктөрүбүз аз эле калды, почти жарымы кетип калды. Жалпы 8000 өрүк келди, бир 4000ден азыраак калды. Ал дагы заказ. Приция рубиста деген эрте жаз келген жактарга ошол өрүктөрдөн тиксе болот. Эми баарыбыз сүйгөн алмага токтолсок, алманын 3-4 сорту бар бул жерде. Бул жерде Golden Delicious, Golden Reindeers сорту бар, чаңдаштыруу үчүн. Бул жерде болсо Scarlet Super, Super Chief, Red Chief сорттору дагы бар, алардан аз-аздан. Булар салкын жактарга, деңиз деңгээлинен 1400-500 метрден жогорку жактарга тиксе болот. Ортоңку зоналарга тигилсе эрте эле августтун аяктары бышып, терилип, андан ары кышка жакшы сакталбай калып атат. Бул жерде Гала сорту, Devil Gala, Galaval деген сортторубуз бар. Бул аябай жакшы, өзүбүз ушул Галадан бак кылганбыз чоңураак жерге. Августтун 5-10дору бышат, Оштун шартында, Кара сууда. Андан бери ысык жактарда, Арабандагы башка жактарга андан дагы эртерээк бышып, жакшы акча болот. Эң биз быйыл акцент коюп аткан сорт Pink Lady Rosy Glow сорту. Бул сорт салкын жактарда бышып үлгүрбөй калат. Мына Rosy Glow деген сорт көрсөтөлү. Rosy Glow сорту. Бул сорт ысык жактарга тигилиши керек, салкын жакта бышып үлгүрбөй калат. Основной Ташкенттагы башка ысык жактар ушул алманы тигип атышат. Бул Pink Lady сорту ноябрда терилет. Ноябрда терилип туруп, бул кызыл таш алма десек дагы болот. Жазга чейин сакталып тура берет, холодильникте сактасаңыз деле. Бул аябай жакшы сорт. Анан бул сортту баягы биздин маркеттерге, Frunze глобустарга болсун, эрте жазда байкасаңыздар, ушул Pink Lady сорту келип атат. Келип туруп, апрель майларда ушул сорттон бизде сатылып атат. Анан бир аз курма көчөтүбүз бар. Бул курма сорту шоколадный. Анан айванын дагы азыраак көчөтү бар. Булар аз-аздан эле. Негизинен көчөттөрүбүз ушулар. Үч коргонго, Кызыл Кыя шаарынын жанындагы Үч коргонго келе бересиздер. Ушул жердебиз. Кудай буйрса, кимге эмне көчөт керек болсо, же эмне көчөт тигерин билбей атса, жериңиз бар. Эмне көчөт тигишти билбей атсаңыз, ушул жерге келип биз менен байланыша бересиздер.